Kız кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деген сөз элибизде тарап кеткен, Чынында эле ушундай суроо менен көп кайрылышат. Эл ичинде да көп угуп жүрөбүз. Тууган уруктун ичинде жаш кезинде жакшы эле кыз эле, азыр эле ушундай албут болуп алды. Турмушка чыккандан бери эле ушинтип калды. Башы батып алгандан кийин ушундай ээн баш болуп калды, өз билгенин кылып дегендерди да угуп жүрөбүз да. Биз дагы ошентип ойлочубуз. Сүт сай илимине келгичекти мен дагы ошентип ойлочумун. Түшүнбөй калчумун кээде жеңелерибизди дегендей. Андан кийин өзүбүз дагы жеңе болдук. Андан кийин өзүбүз дагы кайнене болдук дегендей. Бардык нерсе башыбыздан өтүп жатат. Азыр эми бул сүт сай илимине келип, ошолордун баарын талдап көрсө баягы мүмкүн ал адамдын санаа саны 2 болгондур. 33кө чейинчи. Анан 2 кезинде жакшынакай, элдин баарынын көңүлүн карайт. Саламатсызбы, жакшы жүрөсүзбү, ал жайыңыз кандай деп тим эле жакшынакай келин болчу да. Кыз кезинде дагы, жаш келин болуп келгенде дагы сонун бир тим эле көңүлүңдү тапкан, чайыңды ысык берген, сенин көңүлүңдү оорутпаган, ушундай жакшы келин болчу да. Анан эле 33төн кийин мүмкүн ал адамдын миссиясы 4 болуп калышы мүмкүн. Же болбосо миссиясы 7, же 9, же 5, же болбосо 1 болуп калышы мүмкүн. Ошондон кийин эле сиз баягы жумшак, татынакай, назик кызыңызды же келиниңизди тааныбай калышыңыз мүмкүн. Эмнеге дегенде, анын миссиясы алмашкандан кийин ал таптакыр башка адам болуп өзгөрүп калат. Каалоосу баягы мурункудай эле, ушул байкемдин көңүлүн алайынчы, ушул эжекемдин көңүлүн алып коеюнчу дейт, бирок кыймыл аракетке келгенде, действияга келгенде миссия утуп кетет. Демек, эгерде анын миссиясы 7 болсо, сизге жакпагандай аракетти кылып коюшу мүмкүн. Сизге таптакыр жакпагандай. Же болбосо 9 болуп калса, же болбосо 1 болуп калса, келип туруп, бүтүңөрү давайте тургула, омейин деп туруп чыгарып ийиши мүмкүн, ушул сыяктуу. Же болбосо миссиясы 4 болуп калса, эмне дейт? Чота нечестно кылып койдуңар, бул жерден мүнтсеңер болмок да деп бетке чаап бирдемени айтып салат да. Иши кылып ушундай миссияга келгендеги адамдын действиясы таптакыр башкача болот. Сиз күтпөгөндөй болот. Анан ошондо эле биз эмне деп жатып калат экенбиз? Кыз кезинде сонун эле кыз эле, жаш келгенде сонун эле келин эле, азыр эле эң баш болуп калды, азыр эле баарыбызды башкарып, эч кимди укпай калды деген сыяктуу баарыбыздын наразычылыктарыбызды билдирип келебиз. Көрсө ал биздин санаа саныбыз башка, миссиябыз башка болгондо 33төн кийин адам кандай болуп өзгөрөрүн баарыбыз эле түшүнө албайт экенбиз. Албетте, ал көйгөйдү дагы чечсек болот. Кантип десеңиз, албетте биздин курстарыбызга келиңиздер. Ушулар жөнүндө кененирээк түшүнүк аласыздар. Ошол келген келин эмне үчүн азыр мүнөзү ушундай болуп калганын андан да тереңдеп түшүнүп аласыз. Үйүңүздө нервный адам барбы? Албетте бар. Баарыбыздын жинибизге тийген, баарыбызды бир жыргап, бир тынч отурганда баарыбызды чалды куйду кылган бир нервный адам бар. Көбүнчөсү бул биздин энелер, бизбиз, аял заты. Неге дегенде, биз күйпөлөктөп эле эрте турбайсыңар, баарыңар уктап жатасыңар, чак түш болду, качан турасыңар, качан жумушка барасыңар, мектептен кечигип атасың, жумуштан кечигип атасың деп эле үй бүлөнүн баарына сапырык салып аткан аял заты көбүнчө. Эми биз эмне үчүн ушинтип нервный боло беребиз? Аялдар өзгөчө. Анткени биздин жолдошубуз мүмкүн санаа саны 6-дыр. А санаа саны 6-лар булар Кудайдын сүйгөн пенделери. Булар комфортту жакшы көрөт. 6-сында, 15-inde, 24-ünde төрөлгөндөр уктаганды жакшы көрөт. Түнү менен жүрө бериши мүмкүн, бирок күндүз уктаганды жакшы көрөт. Булар канчалык уктаса, ошончолук санаасы эс алган сайын, ошончолук буларда творчество күчөйт. Ошончолук буларда акча табуу мүмкүнчүлүктөрү ачылат. Булар уктап жатса дагы жараткан Кудай булар үчүн кам көрүп, ошол акча жаатын чечип берет экен да. Ошондуктан биз аны түшүнбөйбүз да.
чак түш болду, саат 12 болду, саат 2 болду, болбойсуң беле, болбойсуңбу? Элдин эрлери саат 7 эле кеткен, саат 6 эле кеткен деп баягы 6 деген күйөөңүздүн кулак мээсин жеп атканыңызда. Же балаңыз 6 болуп калса, же кызыңыз 6 болуп калса, сиз өзүңүз эле нерв боло бересиз да. Анын нерви кетпейт. Эгерде ал эрте туруп уйкусу канбай калса, баары бир иши ойдогудай болбой калат. Ошондуктан сиз жолдошуңуздун же балаңыздын же небереңиздин санаасаны канча экенин, программасын билип алсаңыз, анчалык аны дагы капа кылбайт элеңиз, өзүңүз дагы нервный болбойт элеңиз да. Мисалы 3 деген балаңыз болсо, 3 эмне дейт? Мен баарын билем дейт. Мектепке деле барбай деле коюшу мүмкүн. Мен баарын билем. Мугалимдер кечке эле айтып берет экен, аларды мен давно эле билем дейт. 3төр ушинтип ойлойт. Анткени жараткан Кудайым 3төргө эбегейсиз чоң билимди берип койгон. 3төр эң күчтүү билимдүүлөр. Ошондуктан аларга мектеп тажатма болуп калышы мүмкүн. Мен баарын билем деп көп айтат 3төр. Өтө салмактуу болушат, анализге салып алышат. Бир жакка чуркатып барып келе койчу десең, азыр деп атып кеч киргизет. Андан беш-бетер нерв болосуз. Туурабы? Ошентип эле 9 сандын баарынын өзүнүн минус жактары, плюс жактары бар. Анын баарын тең мынтип талдап келе турган болсок, бүтпөгөн жомок. Ал эми сиздин балаңыз кайсы санда болуп жатат? Эмне үчүн ошол балаңызды түшүнбөй атасыз? Эмне үчүн ошол балаңыз сизге каяш айтып жатат? Эмне үчүн тур дегенде тура калбай чуркап деп ойлошуңуз мүмкүн. Бала деген баладай эле болбойбу деп да ойлойсуз. Бирок андай болбойт. Ошондуктан сиз ар бир үй бүлөңүздөгү ар бир мүчөсүнүн санаасынын, миссиясын, эмнеге жөндөмү бар, анын жан дүйнөсү эмнени каалап жатат, ага кайсы профессия ылайыктуу деген нерсенин баарын билип алган болсоңуз, антип нервный болбойт болчусуз. Кааласа 6-лар уктай берсин 12-ге чейин, кааласа 7-лер 6-да туруп алсын, 9-дар болсо спорт менен машыгып кетип калсын. Сиздин башыңыз дагы оорубайт. Ал үчүн ошол ключту таап алышыңыз керек. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. Билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим-билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш-аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан беш-бетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар, бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар, чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да, бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк.